Канча адам болсо, ошончо тагдыр болот деген сөз жөн жерден айтылбаса керек. Кайда барба, кандай өмүр кечирбе, маңдайыңа жазган тагдырдан эч кайда качып кутула албайсың. Кээ бир инсандар төрөлгөндөн тарта токчулук, молчулук, бардарчылыкта өмүр сүрсө, айрымдары түйшүк тартуу, жокчулуктан башка күндөрдү көрбөй жашайт. Бирок ошого карабастан үмүттүн шамын өчүрбөгөн, Кудайга шүгүр келтирүүдөн тажабаган инсандарыбыз аз эмес. Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду тарабынан даярдалган бүгүнкү чыгарылышыбызда Ош шаарынын так ортосунан орун алган Алай көчөсүндөгү бетон гараждардын биринде 9 жылдан бери жалгыз жашап келе жаткан 91 жаштагы Ражап Абдыкаров ажы чоң атанын баштан өткөргөн күндөрү жана бүгүнкү күндөгү тагдыры тууралуу баяндап беребиз. Ардактуу көрөрман, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Анткени каарманыбыздын өмүр таржымалы баштан өткөргөн күндөрү сиз үчүн өтө таасирдүү окуя болуп калышы мүмкүн. Элеттик акын, калемгер Ражап Абдыкаров чоң ата 1932 жылы Тажик Республикасынын Мургап районунун Ранкөл айылында жарык дүйнөгө келген. Апасы төрөттөн каза болуп, жаңы гана төрөлгөн ымыркай чоң энесинин колунда калат. Ражап ата 2 жашка чыгып, эми гана тампамдап басып келген кезинде чоң энеси дагы бул ааламдан көз жумуп кетет. Багып алганга эч кимеси жок болгондуктан каарманыбызды мамлекет балдар үйүнө алып коет. Ал мезгилдер согуш жылдарынын баштарына туура келип, кийерге кийими жок. Ач калып, ток калып жүрүп, эптеп 8-класста аяктайт. Андан соң балдар үйүндөгү тең туштары менен биргеликте паспорт алышып, Дүйшөмбү шаарына барып, окууга тапшырып, жол куруу механикалык техникумун аяктайт. Ражап атанын баштан өткөргөн оор күндөрүн айта берсек, баарыбыздын көзүбүздөн жаш айланар аталашсыз. Ачкачылыктан уйдун терисинин жүнүн кыркып, куйкалап, терисин кайнатып жеген күндөрү. Кыштын ызгаар суугунда бирөөнүн үйүндө бир гана түн түнөө үчүн бутунда эч нерсеси жок жалаңайлак таңдан эрте ачка отун терген күндөрү. Деги койчу, мындай оор тагдырды баштан кечирген атанын аман калганына тек гана Кудайга шүгүр келтиресиң. Өзүнүн аракетчилдиги, чыдамкайлыгы, сабырдуулугу менен көп нерселерге жетишкен Ражап Абдыкаров бир кездерде жооптуу кызматтарды аркалаганга жетишкен. Кызматтарынын бирин гана айта турган болсок, Чоң Алай районундагы мурдагы номер 16 жол курулуш тармагындагы алгачкы инженер болгону. Андан кийин 1965 жылга чейин жетекчиликти аркалап, тоо жолдорду оңдоп түзүүгө бүт күч энергиясын жумшайт. Мыкты адис катары Кара Суу, Чоң Алай райондорунда жана өзү туулуп өскөн Мургап районунда түрдүү жооптуу кызматтарды аркалап, 1995 жылы ардактуу эс алууга чыгат. 2-3 жолу бүлөө күтүп, бирок бала жытын искөө маңдайына жазылбаган экен, бирисинен дагы перзент көрө алган эмес. 3-чү турмушунда балалуу байбичеге үйлөнүп, анын 2 уул, 3 кызын эрезеде жеткирип, баарын турмуш жолуна аттанткан. Анткени менен байбичесинин көзү өткөн соң, багып өстүргөн балдары карабай 15 жылдан көп убакыттан бери жалгыз эле күн кечирип келет. 2015 жылы көп жылдар бою алган пенсиясы жана өз эмгеги менен чогулткан каражаттарына ажылыкка сапарга барып келет. Баштан өткөргөн күндөрүн, армандарын жана бактылуу күндөрүн барак бетине түшүргөн каарманыбыз Ранкөл аталышындагы алгачкы ырлар жыйнагын 2014 жылы 15 нускада жарык көрөт. 2015 жылы ажылык парзын аткарып, сүйүнүп келген соң, эртеси Ражап атаны капысынан машина сүзүп кетет. 2 бутунан тең катуу жаракат алып, ошондон бери 2 балдактын гана жардамы менен бир аз жылып басып келет. 2018 жылы март айында Медербек Сапарбаев Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун мүчөсү Айдинай айым аркылуу Ражап чоң ата тууралуу маалымат угуп, Жалал Абадтан дароо Ошту көздөй жол алат. Каарманыбыздын оор тагдыры Медербек мырзанын түн уйкусун бузуп, чоң атаны үйлүү кылып, бактылуу, татыктуу каарылыкты көрсө экен деген ниетин ишке ашырууга өтөт. Ошол убакыттан тартып бери чейин кайрымдуу инсандардын колдоосу менен ар дайым чоң атадан кабар алып, тамак-аш, дары-дармектерин алып келип берип турат. Ал эле эмес, бир нече жолу ооруканага жаткырып дарылатат.
Ал аралыкта чоң атаны кантип, качан үйлүү кылам деп Кудайдан жалбарып суранып келген фонд жетекчиси Медербек 8 үй бүлөгө ылайыкталган турак-жай, иш орду менен муктаж комплекс куруу иштерин баштайт. Бир топ кыйынчылыктарга карабастан заманбап үйдү 2 жылдын аралыгында бүткөрүп алат. Медербектин эң негизги максаты, ниети Ражап Ажы чоң атанын өзүнө жакындатуу. Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун демилгесинде салынган муктаждар комплексинин төрүнө алып келип, өмүрүнүн аягына чейин кызмат кылып дубасын алуу эле. Кудай деген кур калбайт демекчи, буту ооруганына карабастан 5 убакыт намазын калтырбаган. Куранды ар дайым окуп жүргөн Ражап Ажы атага Медердей уулду Кудай өзү жеткирди. Өз үйүң өлөң төшөгүң демекчи, карылар үйүндө дагы күн кечирип көргөн каарманыбыз 9 жыл жашаган бетон гаражына катуу байланган экен. Жаңы үйдө жашоо кыялы болгону менен эски тамдан кетүүсү абдан кыйынчылыкка турганын анын жүзүнөн көрүп турдук. Assalamu alaikum. Чоң ата кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Ден соолук жакшыбы? Даярданып отурасызбы? Отурамын, даярданып. Бизди күтүп. Жакшы. Кеттикпи болуп жалап атка? Чоң ата, мынакей Кудайым буйруп, Кудайым насип этип, мына таанышканыбызга 3 жыл болуптур чоң ата. 3 жыл колдон келишинче мындай аракеттер болуп, бирок баардык убак сааты менен экен. Мына быйыл 2021 жылга 5 күн убакыт калганда, мына азыр сизди Жалал Абадка салган муктаждар комплексине алып кеткени келип турабыз. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду ушул комплекстин эң башкы каарманы, эң башкы себепкери мына сизсиз. Ушул сизге жер издеп, чек издеп, үй салабыз деп жүргөн учурда ошол комплекс башталып кетти эле. Мына 2 жыл аралыкта толугу менен бүттү. Калганын сөз менен эмес, барганда көз менен көрөйлү. Кайтты кандай эмесе жүрүңүз эми. Баардык сумкаларыңыз даяр экен, маселе жок, Немени мантарды алып чыгып бериш керек экен. Болду, азыр алып чыгып берип коебуз. Бул жерде эжеге тапшырабыз анда, тамактарды. Коңшуга алып чыгып бергиле тамактарды. Болду, түшүндүм.
Doğru. Ay em açıldınız sana. Sarpay bulup olsun. Oğurluğunuz, köp yaşanız. Kana dayar özleyim gettik bir jalı atkan? Kettik ya. Gettik emi. Bu jagıda birinçisidagi sizdin semyanyız birinci bölme. Keyinkileri dağı giri körgözө berem. Arkanızda daha bir seme turat. Tuşumuzda 2 seme yaşayt. Sol tarafımızda 2 seme yaşayt. Ekinci kavatda 2 seme. Anın jogorunda naragında işkana ordu var. Tigü cexi. O zaman. Jumuşçulardı karaysan bu жерге бар. Siz generalni direktör. Şu Yalalavat yergesiga kelip şunçalık ulug işlerdi ko'rsatib şunçalık yoshlar bilan didar nasib qilganiga behisob shukr. Ömür içinde yaman degan ekanini ko'rmasin, bilmesin. Yaxshi yashov bilan umr sursinlar. İslamga meyil namoz qilsinlar. Neki tilegan tileklerini versin. Allah Teala maksadıga yetkizsin. Allahu Ekber. Can Konşu hoş geldiniz. Geldiniz. O geldiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz.
verin ama. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Görüştük biz. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Geliniz. Siler kondurasızlar da. Amin. Yüzünüzü gülmez yaşlar başı. Ömür versin. Amin. Uğrunuzu kol görmesinler. Amin. Daima den sağlıkta Amin. yaşasın. Uğlandı sıkılıp Amin. toy versinler. Kılık günlerden açsın. Tilegen dileklerini versin. Amin. Maksatlarına değsin. Allahu Ekber. Bak hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Jutunuz kutlu olsun. Ya varıp gelgen ekensin. Men acık ağırıp gelgem, oşakta okugam. Mümkün tanısanız gerek, Musulman Kulacı degen kişi olgan, oşanın balasımın. Üyünüz kutlayandı üy olsun. Daima jakşılıklar toy olsun, uda kalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Buğa namaz okup жүресіз. Belli. Бұл Bismillahirrahmanirrahim. çekkendik iyi alıp, toylarga orası uda kalasa. Allah ağlasa. Gel. Muzga jetin oldu. Allahu Ekber. Aytkanınız gelsin. Rahmat gelsin. Maşallah. Hazır gelip girdim. Bucaklarda gördüm. Anam dost kaydı odam. Nerede bir kravat koyup mendele jatı olayın avamın canına depçi. Ököz yaşayırız da turağır. Ben garajda da yaşar jirganman. Ova ököz yengir batağız turağır. Maşina koygan garajda öyle. Je, Mişay dedesin erteğin ben üylönüm deyiz be. Yok. Ben de ondoy. Ondoy demeyeceğim. Rahmat ava. Garajda Allah razı da yaşap olsun. omur sürüp gelgenman. Yem Allah nasip kılıptır. Bu yaşaydı yem körüp oturamam. Rahmat ava. Allah'ın mergeni de. Bu da Allah'ın vergeni. Allah'ın mergeni. Kanday kalasa şonday bolat eken. Ova. Allah Teala'nın halığı menen ekenler yok. Bayağı Yusuf Aleyhisselam'dı kervender kuduktan çıkarıp alıp ketkende bu balanız da siz garajdan çıkarıp geldi de bulacaklar. Yusuf Aleyhisselam bak primer ministri olganda buna hem siz de primer ministri olasın da kalasa. İnşallah. Kendi Yemi keçe garajlarda dıgıla da. Bugün nasip can uydurda eylemi. Avam deyin de ha. Ve avam deyin de bir de eylemi. Yağmurda sayrak. Yağmurların gelin. Ulandın zaten. Anda koşuz. Men ulap duram. Siz baştan men ulay verem. Ne baştan? Canı salgan uydu, sanday bolsa geleyin. Canın uydu jar salıp,
da bereyin de. Meder Mırza mederim özün beni mınake şerik bolup gelemin. Жаңы үйді жар салып жақшыңырда беремін де. Бүгін майрам бүгін той андай болса күліп қой. Экран бесті көргендер бізге көңіл бөргендер. Құдай берген өмірді бақтың өмір сүріп қой де. Кечегінің атамды хабар алып екеуміз гараж көздөй барғанбыз. Аяқтадан ошенде мырда бұғын салғанбыз де. Насып екен қараңар авам мына бізменен. Басып келдік біз дағы сізден басқа бізменен де. Экрандан бізді көргендер, гече гаражға көңіл бөлгендер. Медерменен екеуміз гараж көстой бар делек. Аяқтандан атамдан бір топ хабар ал делек. Ошондон эмне мындай деп күйүп бышып жан делек. Ютубтан бизди көргөндөр, бизге көңүл бөргөндөр. Ак ниеттүү мынаке аманат деген фондунан, медер деген балаңар кайрымдуулук дегенде так секирет ордунан. Октой мына зымырап учуп барат бул медер. Кыйналгандын колунан тутуп алат бул медер. Жамандыктын ичинде жутуп алат бул медер. Жамандарга таптакыр көңүлүндө бөлбөгөн. А бирок жамандыкка бир өзү медер балаң көмбөгөн. Кайрымдуу болуп мынаке бүтүндөй болгон калкыңды, улуу кичүү жалпыңды кайрымдуулук кылгын деп, ордуңардан жылгын деп, алды көздөй тургун деп, жетим жесир муктажга көңүлүңдү бургун деп, жакшылыкты баштаган, алдыга кадам таштаган, ала тоонун уул экен мен бүгүн медер менен мактанам. Жаллабаттын жеринде 10 үй салды санасам азыр көрсөм кеминде. Азыр мынан атабыз өзүнүн турган жеринде. Кече күнгү көрдүңөр, экрандан көңүл бөлдүңөр. Эмне мындай үй экен деп кайгырып да көлдүңөр. Айланайын көргөндөр, бизге көңүл бөлгөндөр. Береке мына кут мына акындын андан айтканын баарыңар бирдей оккула. Сүйүү мына күйүм мына жаңылык айдан туугандар, вагондон гараждан мынтып алмашкан татынакай үй мына. Алтындай болгон атабыз ушул үйдө буйрса 100дөн ашып жашаңыз. Биз сыяктуу жаштарга берилип турсун батаңыз. Алтындай болгон атамды медер кече күн эле калып калган турбайбы? Унаасынан атамды алып калган турбайбы? Жашартып мыны жашартып менин атамды базар көздөй барыптыр. Жаңыдан кийип алыптыр, жаңыдан кийген чепкенин жасаптан атам алыптыр. Жасанып мынан атамдын, мынан атамдын үйдө тоскондо ким айтат мынан атамды жашы жетти деп 90го. 90го атам жетсе да көрүнүшү 80дей. Атабыздын атагы алысты көздөй кеткендей. Эмиң айланайын атакем башта элек ырымды, акындыгың атамдын азын олак билинде. Эмиң Нематуллаң устатым жана сүйлөп кеп айтты, наркы бөлмөгө тез-тезден келип турам деп айтты. Тойдон кайткан буйрса тамак ашым сиз менен бөлүп турам деп айтты. Сагынганда мен сизди көрүп турам деп айтты. Жан дүйнөгө жакшылык салып кетем деп айтты. 29 той болуп баласын үйлөп сизди да алып кетем деп айтты. Анда жакшылыкка көн алган, сизге көңүл бөл алган, алтындай болгон устатым бактылуу болуп балаңыз жаман бир кептин укпасын. Быйыл үйлөп аткан баладан келерки жылың устатым небере жытын жыттасын. Эмең аскар соус боло алган, таянар тобус боло алган, атадан алып тарбия алдыны көздөй жол алган. Мына Медербектин атасын узак өмүр жашасын. Бата балаңызды көрдүңүз, элимдин алып батасын. Ата эненин уул эмес, ала тоонун уул экен, жалган эмес туур экен. Кызмат кылып кыргызга, кызмат кылып тур экен. Андан алтындай болгон ата экен. Ата деген асмандан келен инсан эмеспи? Апа деген
деңизден терең инсан эмеспи? Бактылуу болсун балдарым деген инсан эмеспи? Бир кезде бизден артканын жеген инсан эмеспи? Андан алтындай болгон Айшатам, бир бактылуу турасыз капталыңыздан байкасам, сиздин ырда бир мактап жан дүйнөңүз чайпасам, ата деген акылдуу сиздей болуп калса экен, бала деген медербек мына биздей болуп калса экен, атасың үчүн кубаныч, баласынын момундай баштаган жолуң уланыч, эми ушулардын бактына атам көп жашасын сурады. Эми жакшылыктар буйрсаң ала тоодо көп болсун, жамандык деген буйрса жер бетинен чет болсун, уул кызыбыздын баарында адеп менен эс болсун, арам деген нерсеге баспай турган болушсун, балдардын баары буйрса эне сүтүн келечектен актай турган болушсун, балдардын баары буйрса батасын алып улуудан бөксөрбөстөн толушсун, уул кыздын башына буйрса бакыттын кушу конушсун. Эми жакшы болдуң ушундай, жаңың үйдө мына кең атам менен жолуктум, жан атам бериң ыйладым, көзүмдө жашым тыйбадым, эми гана соолуктум, эми жылуу экен үйүңүз. Эми ушул үйдө жан атам аксакал болуп жүрүңүз. Жаңыдан келди меймандар, көкүрөктө катылган сырым менен тосоюн, төкмакым мынан да мен каарекемди кубандып, үрүм менен тосоюн, айланайын каарекем, келгениңиз баарыбызга дөөлөт экен, бак экен, жан дүйнөнү дарылаган ширин экен, дар экен. Анда каарекем келип калсын да, токтотоюн бир аска дуа берип алсын да. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maşallah. Koçkam. Azamат. Milor Khuldova var. Kana. Amin. Akrama bi anzilna munzalan mubarakan wa anta hayrun munzilin şurdiler kutlu berekeli. Allah akbar. Hoş geldiniz. Allah Allah. Hazır kalandan qaramazlar. Selam. Nasılsınız? Bisbe. İnsanlar yaxşı.Ederekam. Qandaysiz? Hava qanday? Şakirti жоқ ұстаз да болбойт. Анан биздин өнөрдү да жетелеп жүргөн шакирттерибиз болуп калат экен. Бүгүн кубанычка да чоң атамдын сүйүнүчүн бөлүшүп кетсин. Момундай жакшылыкты көрүшүп кетсин деп бир шакиртимди жетелеп келдим. Анан бул шакиртимде өзгөчөлүгү төкмакын бир кыз шакирт тарбияладым. Анан бул шакирт баламдын да экөө бири-бирине багачылап, тагдыр насип экен, анан экөөнүн бири-бирине баш коштуруп үйлөп да койдум мына деп. Анан ошентип экөө тең ушундай таланттуу үй бүлө буюрса келечекте ушундай бир элдин кызматын кылган элдин оол кыздары дагы алым оолалар төрөлсүн. Анан акындыктан да өнөрдөн да өзгөчө адамдык сапатты ала жүргөн, арамга баспаган, эң негизи элдин ишенимин актаган бир бала болсун деп тарбиялап келебиз. Ошондой балдарыбыздын бири Акжол балабызда бүгүн кубанычыңызды көрүп кетейин деп аккордеону менен момундай бир ырдап берсин, бир жакшылык, шан шөкөт майрамыңызга деп кубанычыңыз да бир төбөлүктүү болсун да анда bir kök asman cart degende çağırgan baykolsuzdan canına kalgan Lüdilkindi urçalarına kalan Yalnız senin elesin mi canlar Ağzımda uyup seni canlar Oşul büyük gönüllü Ana şunday talantlar köp gelse. Kuda kalasa. Avanım jakşı eken. Анан ар бир улут өзүнүн улуттук асбабы менен ошол тойдун шаанисин кылганга уруксат.
Azırkı bu jerdegi ekönükü teң мындай адептин üstünde sırtqa чыгып кетпеген. Ушундай эме болгон үчүн бүгүн эми мына сиздин үйүңүздө той болуп атат да. Ооба. Тойдун шааниси Кудай кааласа. Ооба. Өтө жакшы Кудай кааласа. Кубанычтын белгиси ооба. Жок, кубанычтын белгиси. Ооба. Албетте жаңы курулган ак өргөдөгү тосуп алган шаңдуу жүздөр, бактылуу көзүрмемдер Ражап атанын өмүрүндөгү эң бактылуу күндөрүнүн бири болду десек жаңылышпайбыз. Эми мындан кийин каарманыбыз жалгыз эмес. Медирдей уулдары, кайрымдуу эли, Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты бар эмеспи? Ардактуу Ражап Абдыкаров ажы ата, ар дайым жүзүңүздөн күлкүңүз, кайратыңыз кетпесин. Аллахым сизге эки дүйнө бактылуулукту насип эткен болсун. Көп жашаңыз. Bölböller çoğurak bölböller, mallar börük, muhtaçlar yaşayıp. Bu jak içki bölmesinden görsek болады. Bu jak çoğun, çista esala turgandagıday мындай. Aboylardагы башкача стилдери башкача. Muhtaçlar ушул жерде рахат алып жашаса керек. Жүрөктөн чыгат Ушундай. Алла разы болсун. Кабыл кылсын. Рахмат. Уктоочу бөлмөсү, чоң бөлмөсү. Өзү негизи простой болгону менен бирок бул жылуу болот. Жылуу болот. Баазыр ламинат кылган десең ал бузап. Кафелден айырмасы жок. Экен. Бул жылуу. Астына дагы эки кабаттуу тупление болгон. Кадимки туплениялар ташталган, жылуулуктары ташталган. Азыр бул жак биринчи этажы отдельно паровой атап дене. Эки кабаттары отдельно паровой да. Рахмат. Дуа yapmamızı istersen. Ya Rabbi. Şu hizmetine Kuday Taala kabul kılsın. Masatına Taala kabul. Ondan bir kadar köp ihsanlardı. Çaçıp tüketebilen bereket yaxşılıklarına Allah hoş olsun. Bu yerlere de yaxşı adamlar gelip kalsın inşallah. Dualarımız yaşasın olsun. Abdullah olsun. Kabul kılsın. Bilip. Bu batmaz sıkıntı turgan. Бардығы очокту атайын оштой күчтүү уста бар экен чакырып ушундай кооздугун атагынан сапатына эконом жагына дагы карап Ödümday. Yine ikina kişine geldi. Tıkandağı şekillerge şunça nerse batıp bana. жакшыландыруу болуп onu септиктин үстүнө фонтан кылабыз дегенбиз. Суулар бардыгы барган кооздук үчүн. Анын ар жагына азыр бир балдар аянтчасын куруп атышат. Ушул жерде чакан жаш балдар ойной турганда. Ушул кичинекей жерге ушул жерде муктаждар чыгып, рахат алып, эс алып, бул жерде дарак жок болгону менен ушул абаны тазалап, суунун салкындыгы менен ушул жерде жашайт. Буйруса. Башта ушул проект ушундай чийилген, ушул проект боюнча иш кетип барат. Рахмат. Анан бардыгы бул жерде баягы сыртынан эле бир көз боемочулук иш болгон жок. Бардыгы сапаттуу. Эң калың Россиянын немелерин, арматураларын, жыгаштарды ар кайсысына кирпич, бетондорго бүт эме колонна сейсмопоистерин, жылуулуктарын, кыскасы бардыктары аны каралды. Allah razı olsun. Бир эле баягындай сыртынан эле эмес. Анан дагы эң негизгиси муну жетише албай калдык. Устаздар биздин Кыргызстаныбыздын туусу ушул жерде көтөрүп желбиреп туруш керек эле. Бул флагшток тургуза албай калдык, ушу жетише албай
үйүр албай алып Кудай калса бул крышадан бир 6 метр жогоруда турат. Жолдон көрүнүп турат андай болот. Рахмат. Алла разы болсун. Анан бул жак азыр көчөгө чыкканда көрөбүз. Биздин фонддун атайын үчтүү художниктер бар экен, логотиптерден бери коюп берип, жасап беришип. Бир нерсени туура эле тандадыкпы же туура эмес тандадыкпы? Биз ушул комплексти Ак ниет аманат муктаждар комплекс деп атын койдук. Бул айың алгачкы жумушубуз, алгачкы комплексибиз. Бул комплекс деген эмне үчүн комплекс? Бул жерде баягындай жашоого турак жай жана иш орду, жана ошо балдар аянтчасы, банялары жана башкалары баардыгы камтылган. Анан бул атын мына ушундай деп атап коюп алдык, Кудай кааласа. Ниетибиз азыр айтып эле бир убактар келип, сооп издеп таппай калабыз деп. Ошол убакта азыр көпчүлүк инсандар, кээ бирлер бар, баягындай орозо убагында, орозонун бүтөр убагында сооп изденип калабыз. Көбүнчөсү карлар үйүнө, балдар үйүнө барат. Башка убактарда дагы муктаждарды кээ бир инсандар бизден көп сурап калышат, каякта муктаждар бар, кандай бар. Мына ошондо бирөөнүн соопко эгедер болушуна биз себепкер болсок деп ушул нерсе түптөлдү. Кийин кимде ким соопко эгедер боло турган болсо, мына ушул жерде чоң атабыздай болгон жалпы муктаждардын келип дубасын алып кете берет деген ушундай ниетибиз бар. Карака. Жок, биз разы болдук. Allah subhanahu wa ta'ala ушундай берекелүү, пайыздуу кылып ушул жерге келген муктаж инсандарыбыз дагы Кудай кааласа Аллах Таала мырзыкларын кең кылып, ушул жерден ошо балдардын тарбиясы, таалими жакшы болуп, ушундай эл керегине, мамлекет керегине, дин керегине жараган салых инсандардын өсүп жетилишин Аллах Таала насип этсин. Ошого себеп болуп турган бул ак ниет, аманат коомдук фонду башында турган медер, мына сиздин бир туугандарыңыз, атаңыз сизди ээрчиген, сизге колуңузга кол, бутуңузга бут болгон баардыгынын тилектерин, ниеттерин, максаттарын берсин. Ушу эрсан кылган хайыр сакава жакшылыктарыңыздын шарапаты болуп жүрүштү Кудай Таала насип кылсын. Мынабызга, мына элибиздин улуу Идриске баарыңызга тилеген ниет максатыңыз дайым кабыл болсун, жолуңуз ачык, жолуңуз жарык болсун. Ордо берсин. Чоң атамна Кудай буйрса, Жалал Абадка салган муктаждар комплекске дагы жайгашып алдык. Келип сизди урматтап, сыйлап келген конокторубузду да узатып алдык. Мына азыр кайрадан сиз экөөбүз ушул дасторкон алдында сүйлөшүп отурабыз. Мен ушул күндү күттүм элем өзү. Ушул негизи чоң атаны өзүмүн үйүмө алып барып кызмат кылсам деген көп ниет болгон. Ал сунуштарды сизге бир топ жолу айткам. Сиз ага дагы макул болбостон акыры айласын мына ушундай жол менен издеп, кыскасын айтканда сиздин өмүрүңүздүн аягына чейин дуаңызды кантип алыш максатты жолун издеп 3 жыл бою аракет кылып, 3 жыл бою күткөн күнүбүз мына бүгүн келди да, Кудай буйрса. Чоң ата, кандай анан кайттыңыз? Жайгашып алдыңызбы? Жайлашып алдым. Жакшы. Отурган жайым бар менен ылыйт экен. Жакшы көйнөкчөн отурам. Жылуу. Эми чырагы болсо төбөмдө 2 катар чырак күйүп турат. Жатканга жай кеңири. Анда кыз келиндер келип, жыйыштырып карап атат. Эми сыйырмат ушунчалык болот да. Ondan aşırı kандай kısın emin.
Анан ашык болбойт. Сый урмат. Шунчалык сый урмат көрсөткөн Медерге чексиз рахмат. Ана жылуу үйдө отурам көйнөкчөн. Ишинерчеден ками жок. Тамак ашы муздак болсо кааласаң 5 мүнөттө ысытат экен. Башка иштемеден ками жок. Бул мындай доорду чанда бир адам көрөт. Ол доор мага туш келиптир. Аллага чексиз ыраазымын. Медердей күймөчүл дили менен берилген бечара карабыз калгандарга дили менен берилип кызмат кылган адамды да биринчи көрүшүм, биринчи жолуктуруп отурамын. Ошондуктан мындай кызмат кылган, Медердин колунда жумуш кылгандардын бардыгыга Кудайым өмүрлөргө береке берсин, иштерге рибаж берсин. Шундай иштен, иш кылыштан жазбай, аарыбай, чарчабай иш кыла берсиндер. Иштерге рибаж бергин. Медерге дагы ишиге рибаж бергин. Бул окшогон комплекстен жок жерлерге, Ошко, Алайга, дагы башка жерлерге салып, ол өкмөт канча жыл, 70-80 жыл жашаса дене, карабыз калган дагы көп. Алла рибаж берип, ошолорго жетип, жардамыны көрсөтсүн. Onun için Medерге бекем ден соолук, ишиге рибаж берсин. Мындай бойдок жүрө бербей, семья күтүп, семья тургузуп, бала бакыралуу болуп жашашыны тилеймин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат чоң ата. Рахмат, айтканыңыз келсин чоң ата. Сизди урматтап, сизди сыйлап, бизди да сыйлап, биздин ак ниет аманат коомдук фондун урматтап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биргеликте сапардаш болгон кимдер гана келип сиз менен табакташ болуп отурду. Мына көрдүңүз, дин алымы Нематулла ажы, ажыкен боюнча бардыгын өзүңүз уктуңуз, айтып беришти. Андан сырткары ушул Өзгөндөгү медресенин директору Абдырахман Кары Атабаев, Абдырахман Кары кем келип, андан сырткары мына өткөндө эмес, мына кече сизди бул жакка узатаарда гаражга барып, сиздин жүзүңүзгө жылмаюу тартуулап, өзгөчө каалоо тилегин айткан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекетине бирдей таанымал болгон мыкты төкмө акын Идрис Айтбаев дагы мына сиздин алдыңызга келип, не деген гана жан дүйнөсү менен төгүп дуаларын берип кетишти. Чындыгында бунун баардыгы Кудайдын
буйругу, Аллахтын ыраазычылыгы өтө өзгөчө күн болду. Мен бул күндү 3 жыл бою күтүп, жөн эле күтпөстөн 3 жыл бою жылчыктан жарык издеп жүргөн убагым элем. Караңгыдан ийненин учундай болгон жарык издеп жүргөн күнүм элем. Мына ошол жарык мына бүгүн тийди. Ал жарык, ал караңгылык ошол Ош шаарындагы шаардын так ортосуна жайгашкан бетон гараждардын биринде ушул сиз 10 жылда өмүр сүрүп отурупсуз. Мына ушул 2018-жылы 5-март күнү көз азиз Асылбек каарыкем таксырым досубуз экөөнү бир күндө алып чыктык элек. Асылбек таксырды го интернеттен көрүп, бирок чоң атабызды эң алгачкылардан болуп сунуштаган, дини исламга кызмат кылып аткан, 5 убакыт намазына бекем кыргызымдын Салиха бир кызы бар. Бул ал кыз чоң атаны мага чейин 2-3 жыл бою карап жүргөн кыз экен эле. Ал кыздын аты Адина деген кыз эле. Мына Адина деген кыз Оштон болот эле. Кабар алып жүрүп, бизде сунуштап келип кабар алып кеттиңиз дегенин көрүп, гараждагы чынын айтканда күндүн жарыгы, күндүн нуру тийбеген гараждын ичинде жашап аткан атанын оор турмушун жашоосун көрүп, жүрөгүбүз тилинип канап кеткенбиз. Ошол замат эле ниет кылгам. Ошол замат эле ниет кылдым элем, ушул атанын үйлүү болушуна себепкер болсом деп. Бирок 3 жыл бою азыр жогоруда айтып өткөндөй аракеттер болду. Сааты бүгүн чыгыптыр. Аллах таалам качан пешенебизге жазган болсо ошол күнү чыгат экен. Ана Көз Азиз Асылбек экөөнү бир күндө алып чыктым деп атам. Көз Азиз Асылбек бир досубуз, үйлүү болду, баласы операция болду, бирок Ражап чоң атабыздын маселеси көпкө чечилбей жүрдү. Чоң атабызга эми мамлекет тарабынан дагы, ошол Ош шаарындагы колунда бар инсандар тарабынан деле бир дагы көңүл бурулган эмес. Мен ушунчалык таң калдым. Шаардын так ортосунда элдер унаа кое турган бетон гаражда жашап аткан болгондо да ажы мамлекеттин бүтүндөй тармагында иштеген, момундай караңыздарчы, жүзүндө нуру чачырап турган атабыз ошол жерде жашап атканын көрүп. Мына ушундай туугандар, урматтуу кыргыз элим, Кудайым буйруп бүгүн 26 декабрь 2020-жылы чоң атабызды момундай заңгыраган, заманбап, жаркыраган хан сарайга алып келип жайгаштырып алдык. Мына мен чоң ата менен сонун болуп сүйлөшүп отурам, конокторду узатып алып дагы. Шунчалык Кудайым бүгүн бизди ушунчалык бакытка уроду. Мен ушунчалык бактылуу болуп турам. Мен ар бириңиздерге мына ушундай бакытты каалайт элем. Убагында муктаж болуп, элдин алдына жардам сурап чыккан чыныгы муктаждардын, убагында көз жашын токтото албай сага кайрылган чыныгы муктаждардын убагы келип, муктаждыгына себепкер болуп, кайрадан көзүнө жаш алып, моминтип, сага дуасын берип, өзгөчө сөздөрүн айтып турганда, мындай бакытты мен сөз менен жеткире албайм чындыгында. Бул күн бүгүнкү күн. Ушул бакыт бизге кадимки суу менен нандай эле зарыл. Инсандардын, чыныгы мискиндер, муктаждардын, айрыкча момундай өзгөчө чоң аталардын, ата апалардын дуасын алган бир өзгөчө бакыт. Мына буйруса бардыгы сонун чоң ата. Нени ойлонуп отурасыз? Жөн эле. Ушул күнүңүз мына азыр 91 жаштасыз а, чоң ата? Ушул убагыңыз кадимки 40 жашта же 50 жашта мына ушул күн, бүгүнкү бактылуулук күн келип калса кандай болор эле? Мисал катары эле, артка айтпайт, ойлонуп көрсөк. Эмне кылар элеңиз? Ондой болбойт да. Жок, болбошун билебиз эми да. Ошого айтканда бир адам. Ошондой ошол турмушу оңолуп,
ойлуга колуга байлык кирип бактылуу болгондон анан отуруп айткан экен, келер чакта келбеген дөвлөт кет нары деп. Сөзүңүздү мага мурун да айткансыз. Бирок сиз айткандай келер чакта келбеген кандай дедиңиз? Келбеген дөвлөт кет нары деп. Кет нары деп баягы гаражда жашай бергенсиз да? Убагыңда келбегенде мага эмне кереги бар деп. Енді жашайсың да анан кийин себеби буякты көрө электи айтканмын да. Аз көрдүңүз, не болду ошондо? Эми көрдүм, келе бер деймин да. Кет нары дебеймин, келе бер деймин. Жактуу негизгиси? Жактуу, Кудайга шүгүр. Ак өргөңүз куттуу болсун. Жайгашкан ордуңуз майлуу сүттүү болсун. Ушул жерде Кудай кааласа дагы да көп жашаңыз чоң ата. Эли журтуңузга дуа берип, өмүрүңүздүн аягына чейин ушул жерде сонун болуп, биздин төрүбүздө сыйыбызды көрүп, бизге дуаңызды берип, Кудайым буйрса жашаганда Аллахым насип эткен болсун иншалла. Бардыгы сонун, Кудай буйрса. Жакшы, абдан жакшы. Мына ушундай достор, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Сөзүмдү кыскартайын. Айта берсе, жүрөктөгү көксөп турган, өйүп турган сөздөр көп. Бирок анын бардыгын көп убакыт талап кылат. Бүгүн чындыгында башкача күн болду. Бүгүнкү биздин басып өткөн кадамдар Кудайым буйрса тарыхта калат. Кадимкидей тарых баракчаларына жазылат иншалла. Болбосом Аллах Тааладан болгон 2 китеп бар. Бирисине күнөөлөрүң жазылат, бирисине кылган ибадат соопторуң жазылат. Мына ушул кылган ибадаттарыбыздын, ушул соопторубуз жазылган китепке сонун болуп жазылганда Аллах Таала насип эткен болсун иншалла. Ушул чоң атабыздын жакшылыгына себепкер болгон жалпыңыздарга мен ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Аллах Таалам ар бириңиздерден 2 дүйнө ыраазы болгон болсун. Урматтуу мекендаштар, биз көксөп күткөн, бир эле мен эмес, бир эле Ак ниет аманат коомдук фонду эмес, же менин эле үй бүлөм эмес, жалпы кыргыз элим көксөп күткөн күн мына бүгүн келди. Кудайым буйрса мына эми Жалал Абадтагы Ак ниет аманат муктаждар комплексинен башкы төрүнөн орун алган 91 жаштагы Раджап ажы чоң атабыздан келип, дуа алып кете берсеңиздер болот иншалла. Мына ушул күндөргө, ушул бакыттарга себепкер болгон ар бириңиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Оорубаңыздар, жакшылыктарда жарыша бериңиздер. Ниеттерди бекем кылыңыздар, түз ниет кылыңыздар. Ушул видеолорду көргөндөн кийин карайып кеткен, өзүм деп, дүнүя деп жүргөн сараң инсандар ойгонсо экен дейт элем. Акырет үчүн аракет кылып, акырет үчүн бүгүнкү жашоонун кызыкчылыгы үчүн эмес, акырет үчүн үйлөрдү салып, амалдарды топтоону Аллах Таалам насип эткен болсо экен. Ошондуктан ар бириңиздер бөлүшүңүздөр, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Чындыгында мен жогоруда айтып өткөн көкөрөгө карайган инсандар ойгонуп, ушул иштер жайылып, Кыргызстаныбызда эч бир инсан муктаж болуп жашабаса экен. Ата-апалар бүгүнкү күндө гараж бетондордо жашап атат. Вагондордо жашап атат, кадимкидей темир вагондордо. Эч бир инсан муктаж болуп Кыргызстанда жашабаса экен иншалла. Андыктан биз эмне кылышыбыз керек? Биз чын жүрөктөн, көкүрөк менен ниет кылып, Кудайдан гана суранып, Аллахым, о Аллахым, мени дагы ушундай муктаждардын муктаждыгына себепкер кыла көр деп сураналы. Ар бир дуабызда дуа кылалы. Ошондо гана Кудайым жеткирет. Менин чөнтөгүмдө жок эле, мүмкүнчүлүгүм жок эле, жумуш ордум жок, депутаттык мандатым жок, жана башкам жок деп карап отурбайды. Мына сиздерге мен сөзүм менен эмес, далил менен бардыгын иреттеп көргөзүп бердим. Ошондуктан келиңиздер ушул иштерди жайылталы. Бардыгыбыз көксөп күткөн чоң атабыз муктаждар комплексине жайгашты.
Кабатыр албаңыздар, кыжалат болбоңуздар. Бардык эң сонун бүгүн бизде майрам той иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат айтам. Шундай майрамга себепкер болгон Медер балам саңа Кудай Таала дагы берсин. Амин. Айтканыңыз. Дагы берсин. Шул окшогон ийгиликтерден üstüge dağı versin. Amin. Kırgız elinin gözü açılsın. Amin. Adam kanday yaşasa, kanday hareketlense, kanday jıyıntıka jetet ekendigini Kırgız eli toluk düşünsün. Amin. Şunday düşünükke ağzına yetişken, düşünüktün özgöle yetişemez, işten ilgiliğe yetişken, Medirge Kuday Taala bekemden soğuluk uzun ömür versin. Şu Müslümanға arnalgan 120 yaşlı versin. Oh akbar. Rahmat çoğun ata, siz dagы оорубаңыз, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Дуа кылып туруңуз иншалла. Уулум жок деп эч качан муңайбаңыз. Мына сиздин уулдарыңыз, мына биз жалпы Кыргыз элинин уулдары. Кудайга шүгүр. Рахмат çoğun ата. Рахмат. Мен эч андай менде муңайыш болбойт да. İnşallah. Бул күндү бардык эле берген эмес. Мага бериптир, көрүп отурам. Туура айтасыз. Мына ушундай достор, албетте бул сонун жумуштар дагы уланат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшүн Аллах Таалам насип эткөн болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Экскурсия кылайлы эми. Кадимгиле шаарда экскурсия кылгандай экскурсия. Бисмилlah. Опа. Жумшак экен. Жазабай алдай келем да бу. Барларыңыз салып коесуз экен. Ак ниет аманат дейт. Мына ушул фонд сизге себепкер болгон. Биздин Ак ниет аманат фонду. Бул жерде бөлмө, чакан бөлмө бар. Өзү негизи бул спальный бөлмө болуп эме болгон болчу. Кийин пландарды өзгөрттүк. Эң негизгиси бул жакта чоң ата мынакей. Баса бериңизчи. Эң негизи комната бул жакта. Мына сизге. Жүрүңүзчү. Туалет издеп чыкпайсыз эч жака. Кириңизчи бир. Кана бисмилlah, колду жуйлы келиңиз. Кана. Колду жуюңуз эмес. Мына. Муну туруп басып коесуз, токтой. Бул жакта чоң ата. Бул жака деген секен басып келип, муну сууну мындай ачсаңыз, суу чыгат мына. Жогорунан чыгып атат мынакей. Жуунас. Бурасаңыз секен сурап туруп отурганыз, жогорудон чыгат мына жууну эле отуруп. Як жуй турган. Дарат. Жабу эме унитаз. Жака ошо этпеттериңиз жогорuna маразилин иштеп атат азыр кадимкидей. Тамакты ылдыйга салып беребиз. Бул деген тамагыңызда турган чоң ата. Жерге келип секен тамагыңызды саласыз. Жаап туруп, мынтип туруп 3кө коюп койсоңуз, 4кө койсоңуз, каалаган сый берет. 3 мүнөт, аш барса 5 мүнөттө тамагыңызды ысытат. Бул жагына деген каалаган идиштерди кое бересиз чоң ата.
бул жака деген мындан тип идиштерди коюлат. Сен өзү эме болбойт. Бул жакта мына кадимки ысык суу, муздак суу чыгат. Идиш жуулат, идиш. Тефальга ма термозга чай кайнатып ушул жерде Тирилик боло берет. тирлик өтө берет.